Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Таластын Акбашатында 26 жаштагы келин 2 баласы менен киши колдуу болду. Таластын Айтматов районундагы мурунку Кара Бура районунда Акбашат айылында 3 адамдын киши колдуу болгонун Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматта тартип сакчыларына кабар түндө саат 00:37 түшкөнү айтылат. Окуя болгон жерге барган ыкчам топ 26 жаштагы МЖ аттуу аял жана анын 4 жаштагы кызы менен 2,5 жаштагы баласынын күч колдону өлтүрүлгөн сөөктөрүн тапкан. Далил катары сайсыз ок атуучу курал менен балта алынган. Кылмышка шектелип ошол эле айылдын 48 жаштагы тургуну издөөгө алынып, адам өлтүрүү беренеси менен иш козголду. Анын алкагында соттук, медициналык, биологиялык, баллистикалык жана криминалистикалык экспертизалар дайындалды деп айтылат билдирүүдө. Маттуу мекенде ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Ташиев Крокустагы окуя террорчулук азыркынын ачуу көйгөй экенин көрсөттү. Подмосковьедагы Крокус Сити Холл залында болгон окуя террорчулук азыркынын ачуу көйгөй экенин көрсөттү. Бул туурасында УКМКнын коопсуздук кызматынын башчысы Камчыбек Ташиев КМШ өлкөлөрүнүн коопсуздук органы менен атайын кызматынын жетекчилеринин Бишкекте өтүп жаткан 54-отурумунда белгиледи. Анын айтымында террорчулук коопсуздуктун эл аралык системасынын орношуна коркунуч келтирип жатат жана экономикалык аскердик кубаттуулугуна, географиялык жайгашкан ордуна карабай кедергисин тийгизет. Эл аралык террордук уюмдар жана анын артында турган каржылоочулары максатына жетиш үчүн бир катар аймактарда коомдук саясий чыңалууну пайдаланышат. Биздин атайын кызматтар Афганистандын КМШ өлкөлөрүнүн түштүк чектеринин бүтүндүгүнө кооптулук жараткан масштабка жетип калган түндүк провинцияларына террорчулардын топтолгону дагы деле уланып жатканына өзгөчө көңүл бурушу керек деген Камчыбек Ташиев. Акылбек Жапаров Түркмөнстанга иш сапары менен барат. Акылбек Жапаров 24 майда КМШга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Түркмөнстанга иш сапары менен барат. Бул тууралуу министрлер кабинети билдирди. Жыйындын күн тартибинде энергетика тармагындагы кызматташтыкты талкуулоо жана эл аралык транспорт коридорунун өнүктүрүү боюнча иш-чаралардын планы сыяктуу 10дон ашык маселе бар. Мындан тышкары саламаттыкты сактоо, химиялык өнөр жай, кооптуу калдыктар менен иштөө жана интеллектуалдык менчик жаатындагы мыйзам бузууларга каршы күрөшүү боюнча кызматташууга тиешелүү документтерди кабыл алуу пландалууда. Сапардын алкагында бир нече эки тараптуу жолугушуулар пландалган. Таласта 3 адамды өлтүрүүгө шектелген адам кармоо учурунда жок кылынды. Таласта аял менен анын уул кызын өлтүрүүгө шектелип издөөгө алынган адам кармоо учурунда жок кылынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Маалым болгондой, шектүү тоо тарапта жашырынып жүрүп качып кетүүгө аракет кылган, ал кармоо учурунда каршылык көрсөткөндүктөн атып өлтүрүлгөн. Шектүү маркум аялдын кайнагасы болгон. Эсиңиздерге сала кетсек, 24 майга караган түнү Таластын Акбашат айылында 27 жаштагы аял жана анын 4 жаштагы кызы менен 2 жаштагы уулу киши колдуу болгон. Окуя жеринен милиция мылтык менен балта тапкан. Алар кылмыш куралы катары далил зат болуп алынган. Шектүү делген 48 жаштагы НК аттуу жаран издөөгө алынган. Ал буга чейин адам өлтүрүүгө аракет кылган үчүн соттолгону белгилүү. Депутат Айгүл Айдарова камалабы. Артынан тескери сөз ээрчитип, шымы жаман жеринен айрылгандай образдагы депутат Айгүл Айдарованын кылыктары коомчулукта талкууланып бүтпөй келет. Бул аял 10 жылга жакын Аламүдүн райондук ички иштер башкы башкармалыгында тергөөчү болуп иштептир. Ал жакта да аңыз кеби арбын экен. Бизге жеткен маалыматтар боюнча алсак, Айгүл Айдарова тергөөчү кезинде кылмыш иштери мыйзамсыз кыскартканы, кызмат абалынан кыянаттык пайдаланганы ыраспы?
бул жагынан көп былыктары чыгып, негиздүү фактылар кашкайып калдыбы? Жакында кылмыш иши козголсо, депутаттык кол тийбестиги алынса, түрмөгө камалабы? Ооба, дагы көп суроолор кабыргасынан турганын эскертмекчибиз. Ошондо Айгүлдүн бийлегени, оюн салып жүргөн күндөрү артта калып, тагдыры жарга асылабы? Баам сала туралы деп жазган Арба KG сайты. Ушунча акча чогулуп калды, дагы $21,000 чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. 24 саат балам жанында отуруп, өзүм деле жүрөгүм болбой баратат. Ушу балам кичине отуруп, басып эметип кетсе деген үмүтүм чоң. Ушуну үйлөнтүп, ушунун балдарын жетелейин деген. Мен ишенем, мындан оор сыноолордон өттү балам. Дагы эле болсо күчтүү. Бул орунда жеңип чыгабыз, Аллахым буйруса. Ошо кыргыз элинен дагы суранып кетем. Колуңуздардан келген жардамыңыздарды берип коюңуздар. Азыр биздин убактылуу Сбербанкыбыз блокко түшүп калып, азыр Тинькофф ачылды. Данияр С деп чыгат. Эм банкым болсо Чынаркүл М деп чыгат. Башкалар мандаттарынан ажырап жатышканда Алишер Козуев таза депутат катары бааланууда. Ата журт Кыргызстан фракциясынан депутат Алишер Козуев чындыгында кыйын жигит экен. Сөзүнө иши төп келгенин далилдеп келатат. Кичи мекени Кара Суу районундагы социалдык көйгөйлөрдү чечүүнүн үстүндө иштеп, эл менен тыгыз кызматташууда. Көпчүлүктүн суроо талаптарына жараша алгылыктуу долбоорлорду ишке ашырып келет. Эми алардын баарын санап олтурбайлы. Эң орчундуусуна келсек, ал таза кадр катары бааланууда. Буга чейин 20га жакын кесиптештери ар кандай себептер менен мандаттарынан ажырап калышса, биздин каарманыбыз көпчүлүккө үлгү жаратып, депутат кандай болуу керектигин көрсөтүүдө деп жазган Арба KG сайты. Депутаттар Маматалиев жана Кокулов 42 курулуш компаниясына алданган үлүшчүлөр менен жолугушту. 23 майда Жогорку Кеңештин ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев жана депутат Эрулан Кокулов 42 курулуш компаниясынан алданган үлүшчүлөр менен алардын талылуу маселелерин талкуулоо жана маселени чечүүнүн мындан аркы механизмин иштеп чыгуу максатында жыйын өткөрүшкөн. Иш-чарага укук коргоо органдарынын өкүлдөрү да катышты. Жыйында алданган үлүшчүлөр боюнча түзүлгөн кырдаалды жөнгө салуу боюнча системалуу иштер жүргүзүлүп жатканы айтылды. Депутаттар менен үлүшчүлөр ар бир турак үйдүн учурдагы абалын кеңири талкуулашкан. Маселе абдан олуттуу. Мамлекеттик органдар бул көйгөйдү дыккат иликтеп жатышат. Биз да маселени көзөмөлгө алдык деп белгилешти эл өкүлдөрү. Социалдык келишим долбооруна катышкандар кандай бизнес ачканы айтылды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги өлкөдө социалдык келишим долбоорунун катышуучулары кандай бизнестерди ачканын тизмектеди. Эсиңиздерге салсак, долбоор 2022-жылы башталган. Андан бери ага республикалык бюджеттен 3 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Бул каражатка өлкө боюнча 144 бал челек, 7 балык чарбасы, 28 күнөскана, 79 канаттуулар фермасы ачылган. 1886 тигүү цехи, 36 курулуш материалдарын чыгарган цех, самын чыгарган 24 цех, 17 бия жер семирткич, 46 тамак аш азыктарын жасаган цех ачылган. Катышуучулардын 295 унаа ташуу менен 250 нан жана кондитердик азыктарды бышуу менен алектеништи. 58 унаа оңдоочу жай, 28 мончо, 48 сулуулук салону, 841 соода түйүнү иштей баштаган деп жазылат кабарда. Долбоордун арты менен 70 миңдей адамдын жашоосу жакшырып, 18 миң жумуш орну түзүлгөнү кошумчаланды. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тизе муун, простатит ооруларын дарылоо жана кан айлануу системасын жакшыртуу. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда, дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар.
Чет элдиктер менен Мушташ ИИМде кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Ички иштер министрлигинде 13 май күнү Бишкектеги хостел деген Мушташ боюнча кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Бул тууралуу Жогорку Кеңеште министрдин орун басары Нурбек Абдиев билдирди. Милиция 13 майда жана 17 майда өткөн окуялар алдын ала пландалган боюнча маалыматты дагы текшерүүдө. Мушташтан кийин чара убагында көрүлгөн эмес. Анын жыйынтыгында 17 майда массалык башаламындыкты болтурбоо үчүн ИИМдин курамын бүт тартууга аргасы болдук, дейт Нурбек Абдиев. Белгилей кетсек, 13 майда 3 Кыргызстандын чет элдигин тоноп, алар жашаган хостелде Мушташ чыккан. Бул боюнча маалымат 17 майда тарап кечинде жатакананын жанына миңдей жергиликтүү тургун топтолуп, Египеттин жарандарын жоопко тартууну талап кылышкан. Өзбекстан быйыл 4 айда Кыргызстанга 154 миллион долларга экспорт жасады. Бул тууралуу коңшу мамлекеттин статистика агенттиги билдирди. 4 айдын жыйынтыгы менен Кыргызстан Өзбекстан экспорту көп жасаган 10 өлкөнүн катарына кирген. Россия 1 миллиард 21,4 миллион доллар, Кытай 644,4 миллион доллар, Казакстан 383,9 миллион доллар, Түркия 378 миллион доллар, Афганистан 301,4 миллион доллар, Франция 265 миллион доллар, Кыргызстан 154 миллион доллар, Тажикстан 146 миллион доллар, Пакистан 106,4 миллион доллар, АКШ 69,4 миллион доллар. Нарында жер титиреди. Кыргызстанда жер титиреди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаал министрлигинен кабарлашты. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык 24 майда түнкү саат 3:39да өлкө аймагында очогунда күчү 3 магнитудасына жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөө Нарын облусунун Жумгал районунун Миңгуш айылында 2,5 балга чейин сезилген деп жазылат маалыматта. Алдын ала маалыматка караганда жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Жалал-Абадта ачылган завод саатына 80 тонна асфальт чыгарууда. Жалал-Абад шаарында курулган асфальт бетон заводу иштеп жатат. Муниципалитеттен билдиришкендей, завод саатына 80 тонна асфальт чыгарып, өндүрүлгөн асфальт шаар көчөлөрүнө төшөлүүдө. Эсиңиздерге сала кетсек, 2023-жылы Жалал-Абад шаарын өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен 111,54 миллион сомго аталган завод курулуп, 4 даана Шахман үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу, 1 даана Портер үлгүсүндөгү автоунаа сатып алынган. Учурда мэриянын жол башкармалыгынын техникалык базасы чыңдалып, шаар көчөлөрүнө өз күчү менен асфальт төшөп жатат деп айтылат маалыматта.